2018 жылы кепилдик фонду тарабынан берилген гарантиялардын 70-75% аймактарга багытталган болсо, былтыр бул көрсөткүч 90%га чейин жеткирилди. Демек, кепилдик фондунун колдоосу менен насыя алгандардын саны аймактарда арбыды десек болот. Сан менен алганда 920 миллион сомго кепилдиктер берилди. Былтыр планыбыз 900 миллион гарантия бериле турган болсо, анда быйылкы жылы 1 миллиард 500 миллион, 1 миллиард 200 миллион сомго гарантия беребиз. 2020 жылы биздин 1,5-2 миң ишкерлерге жардам бергенге пландарыбыз бар да. Ошондой эле 23-жылдын аягына чейин аябай биздин саны боюнча дагы, суммасы боюнча дагы кепилдиктер көбүрөөк берилет. Албетте биз региондорго көбүрөөк ишибизди, аракетибизди жумшайбыз. Каржы мекемелерине насыя алып, чакан ишкерлик баштагандар айылдарда четтен чыгат. Маселен, кепилдик фондунан колдоо алган ишкерлердин саны 960-ка жетсе, Айыл банк тарабынан берилген насыянын эсебинен 540 жумуш орундары түзүлгөн. 2019-жылдын 11 айынын жыйынтыгы менен жалпы өлкө боюнча 170 жаңы ишкана ачылып, 2500дөн ашуун жаңы жумуш орундары камсыздалды.